Күндүн маанилүү жаңылыктар менен тааныштырып, бүгүн программасы студиядан мен Тимур Владислав. Саламатсыздарбы? Алгач чыгарылыштын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыздар. Кыргызстандагы экономикалык социалдык кризисти жок кылуу үчүн бийлик саясий оюндардан оолак болуусу керектигин айтышты. Жогорку кеңештин комитети кумар оюндарына уруксаат берүүчү мыйзам долбоорун жактады. Жол эрежесин бузгандардын 2 беренесине карата айыппулдун көлөмү азайтылды. Өлкөдөгү саясий туруксуздук экономикага оор сокку урду. Экинчи жагынан дүйнөдөгү пандемиялык кырдаал жөнөкөй жарандарды дагы кыйнап салды. Мындай учурда бийлик саясий оюндарды токтотуп, бардык күчүн экономиканы көтөрүүгө жумшаганы дурус. Дүйнөлүк банктын өкүлү Кыргызстандын экономикалык абалы чатак болот деп коңгуроо какты. Учурда кыргызстандыктарды көбүнчө тышкы карыздар тынчсыздандырып жатканчак. Бирок адистер тышкы карыздан дагы Кыргызстандын экономикалык абалы кооптуураак экендигин айтышууда. Тышкы карыздын салмагы абсолюттук цифра менен эмес, ички дүң продукциянын пайыздык үлүшү менен аныкталат. Мисалы, Кыргызстандын экономикасында COVID-19 пандемиясына чейин жакшы ийгиликтер болгон. 2015 жылы мамлекеттин карызы ички дүң продукциянын 67%-ын түзсө, 2019 жылы бул көрсөткүч 52%-га чейин түшкөн. Тактап айтканда, ички дүң продукцияга салыштырмалуу тышкы карыз азайган. АКШ долларынын курсу 2015-19 жылдары стабилдүү баада турган. Өтө кооптуу абалда. Өлкөнүн социалдык экономикалык өнүгүшүнө биринчиден дүйнөдө болуп жаткан коронавирус инфекциясы менен байланыштуу, анын таасири дагы чоң. Муну ачык белгилеп айтып кетишибиз керек. 2020 жылы пандемиянын кесепети, өлкөдөгү саясий кырдаалдын курчуп кетиши экономикага оор сокку урду. Ички дүң продукциянын көлөмү 8,6%-га түштү. Инфляция 9,7%-ды түзүп, тышкы карыздын көлөмү ички дүң продукциянын көлөмүнө салыштырмалуу 68%-га өстү. Жакырчылык, жумушсуздук көбөйдү, азык-түлүктүн баасы асмандады. 2019 жылы жакырчылык 20%-ды түзсө, жыл өтпөй жакырчылык 2020 жылы 31%-га өскөн. Дүйнөлүк банктын изилдөөсүнө көңүл бурсак, Кыргызстан 2023 жылы эң эле жакшы дегенде экономикалык абал 2019 жылдагыдай деңгээлге жетет экен. Бул үчүн өлкөдө саясий стабилдүүлүк болуп, мыйзамдар кынтыксыз иштеп, инвесторлор келип, Кыргызстандын энергетикалык өндүрүшү мыкты иштеши керек. Демек, элдин башына дагы, президент Садыр Жапаровдун башына дагы оор экономикалык кырдаал туш келгени айтпаса дагы айкын. Бул сыноону жеңиш үчүн саясий стабилдүүлүк керек. Ал үчүн бардык саясий күчтөр биригип, компромисске барып, экономиканын өсүшүнө жапырт жардам бериши керек. Бул жерде президент Садыр Жапаровдун ролу чоң. Анткени президент саясий куугунтуктоолорду токтотуп, бардык саясий күчтөрдүн башын бириктирип, болгон күчтү мобилизациялап бир багытка буруш керек. Эгер эски саясий өч алуунун жолуна түшсө, Жылдыз Жолдошов айткандай, саясий өч алуу айлампасына айланып кетсе, абал мындан ары дагы оорлойт. Себеби негизсиз саясий куугунтуктоолор өлкөдөгү саясий кризисти курчутуп, инвесторлордун келишине, экономиканын жабыркашына алып келээрин жакынкы тарых көрсөттү. Кыргызстанда саясий стабилдүүлүктү орноткондун ордуна эски жараны чукуп, коомду бөлүп жарган саясат жүрүп жатат. Президент Садыр Жапаров менен УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев 4 апрель күнү 2010 жылдагы июнь окуясын иликтеп, күнөөлүүлөрдү таап жазалоо боюнча чечим чыгарышты. 2010 жылы УКМКны жетектеп турган генерал Кеңешбек Дүйшөбаев мен алардан коркпойм деди. Мурун 4 комиссия текшерип тыянак чыгарган. Бүгүн оор кырдаалдан чыгаргандын ордуна булар саясий буйрук берип жатышат. Конституциялык реформаны сындаган убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүн коркуткулары келишет. Президент бүгүнкү оор кризистен чыгыш үчүн өткөндөгүлөрдөн сабак алып, элдин башын бириктирүүгө чакырык кылышы керек дейт Кеңешбек Дүйшөбаев.
Аксыдагы өспүрүм кыздын төрөп, ал иште зордукчул деп 16 жашар өспүрүмдү кармашта. Бирок окуянын экинчи тарабындагы эске алыш керек. Бул берене менен түрмөгө түшкөн баланын тагдыры эмне болот? Кененирээк кийинки материал. Bir жума мурун 1 апрелде Аксыда 13 жашар кыз 7 класстын окуучусу көз жарган. Ал кыз төрөгөнгө чейин анын боюнда бар экенин эч ким билген эмес. Ичи ооруп, аппендицит болду деп ооруканага алып барышканда ал төрөгөн. Окуя коомчулукта күчтүү резонанс жаратты. Сары прессадан өйдө баары жазганга үлгүрүштү. Окуядан кийин мектептин директору жана класс жетекчиси жумуштан айдалды. Мектеп директорлугуна ылайык башка кандидат табылбай, ошол мектептин физругун директор кылып коюшту. 5 күндөн кийин төрөлгөн Ымыркайдын атасын табышты. Ал кыздын тууганы болуп чыкты. Облустук милиция зордуктоо беренеси менен 16 жаштагы тууганын кармашта. Бала дароо убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Эми ал баланын тагдыры кандай болот? Кыз зордуктады деп анын бетин ачышты. Бул берене менен түрмөгө түшсө, анын көрөр күнү эмне болот? Тарыхта Ромео менен Джульеттанын сүйүү романы белгилүү. Алар деле 13-17 жашта болушкан. Алардын сүйүүсү азыркыга чейин легенда болуп, ыйык сүйүүнүн үлгүсү болуп келатат. Ал эле эмес, жакында эле 2005 жылы Россияда ушундай эле окуя болгон. Чоң апасынын колунда чоңойгон 11 жаштагы Валентина Исаева 19 жаштагы Хабиб Патаханов деген таджик гастарбайтерынын боюнда болуп калган. Жаштар Малаховдун программасына чакырылып, орус коомчулугу катуу талкуулашкан. Таджик баланы каматканга чейин жетишкен. Бирок алар бири-бирине болгон сүйүүсү бекемдигин далилдөөгө катуу аракет кылышты. Акырында сот аларды чогуу жашасын деген чечим чыгарды. Жаштар удаа 3 балалуу болушту. Аксыдагы кызда 5 күн баланын ким экенин айтпай отурду. Милиция, башкы врач, мектеп директору баш болгон мугалимдер, ата-энеси Айтор Туш тараптан кысымга алып сурашты. Бала үчүн бул болуп көрбөгөндөй кысым. Ошондо дагы тагдырдын соккусуна өзүм чыдайм дегендей айтпай жатты. Балким бул жакшы көрүүнүн белгисидир. Өзү кыйналып жазасын алганына карабай, балким сезими үчүн баланы жоопко тартылышын каалабаган чыгар. Албетте, өспүрүмдөрдүн сексуалдык жашоосун колдобойбуз. Бирок мындай учурларда коом түшүнүү менен мамиле кылса, баланын кийинки тагдырын эске алып, укук коргоо органдары туура чечим чыгарса болот эле деген эле ой. Жогорку кеңештин экономикалык жана фискалдык саясат комитети 6 апрелде Ысык Көл облусунун аймагына кумар оюндарына уруксаат берүү тууралуу мыйзам долбоорду талкуулап, аны жактырды. Документти жалпы парламенттин сессиясында биринчи окууда кароого жөнөттү. Долбоорду депутаттар Бактыбек Турусбеков менен Дастанбек Жумабеков даярдаган. Алардын демилгесине ылайык Тамчы аэропортунун базасындагы 1200 гектар жерге бир нече мейманканасы менен казино куруу каралган. Документте кумар оюндары ошол аймакта гана ойнотулат жана ага жергиликтүү жарандар киргизилбейт деген жобо бар. Авторлар аталган облуста кумар оюндарына уруксаат берилсе, жумушчу орундары түзүлүп, бюджетке киреше түшөт деп эсептешет. Кыргыз өкмөтүнүн жол эрежесин бузгандардын айып пулун азайтуу демилгесине ылайык Бузуулар кодексиндеги 2 берененин айып пулу азайтылат. Бул тууралуу Бишкек шаардык жол көзөмөл башкармалыгынын басма сөз катчысы билдирди. 123 берененин транспорт каражаттарынын айдоочуларынын кыймылдын белгиленген ылдамдыгынан ашуусу. Биринчи бөлүмү транспорт каражаттарынын айдоочуларынын кыймылдын белгиленген ылдамдыгынан 10 км/сааттан көп, бирок 20 км/сааттан көп эмес ашуусу. 1231 берененин транспорт каражаттарынын айдоочуларынын жол кыймылынын эрежелерин бузуусу. Биринчи бөлүмү жол белгилеринин талаптарын аткарбоо. Буга чейин өкмөт кризиске байланыштуу жол эрежесин бузгандарга айып пулду азайтуу планы иштелип жатканын айткан. Бийликти күч менен басып алууга ачык чакырык жана массалык башаламандык уюштурууга шектелип кармалган активист Тилекмат Кудайберген уулу 15 апрелге чейин камакта калтырылды. Бүгүн 6 апрелде Тилекматтын иши боюнча сот отуруму болуп, сот имаратынын сыртына активисттин колдоочулары чогулду.
Бишкектин Свердлов райондук сотунун 17 марттагы чечимине ылайык Курьянов 1 айга камакка алынган. Активист Телекмат Курьянов социалдык тармактагы баракчасына бийликти сындаган пост жазган үчүн 15 мартта кармалган. Ошол эле күнү анын үйү дагы тинтүүгө алынган. Укук коргоо органдарынан маалымдагандай, Телекмат Курьяновдун Facebooктагы постуна бийликти күч менен басып алууга үндөгөн деген кине коюлуп жатат. Учурда бул боюнча соттук экспертиза дайындалган. Анын иши Свердлов райондук сотунда каралууда. Телекмат Курьянов буга чейин жетим тоону коргоо кыймылын түзгөн. Ал 9 мартта Конституцияга каршыбыз акциясына дагы катышкан. Телекматтын кыймыл аракетинде кылмыштын кымындай да белгилер жок. Ал болгону жазган посту чуршу жакта турат. Пост жазган менен тос айткан эч айырмасы жок. Анда тос айткан кишилерде бар кылмаш керек. Бул чын айтканда түздөн түз саясий куугунтук, куйтулук, ана кутумдук. Телекматтын буга чейинки билдирүүлөр анан ага айып тагып атпайбы? Бул бийликти басып алууга чакырып жасаган, аракет кылганда чай бийликти өздөрү чакырбадыбы? Бийликти басып алууга эмес, буну басып барууга дагы ниети жок болчу. Анан ошондой нерсе менен алып келип камап койгон, бул чынында айтыш керек деген арамзалык, алсыздык, анан акылсыздык адам. Советтик жана кыргыз мамлекеттик ишмер Жусуп Абдрахмановдун 120 жылдыгын өткөрүү боюнча уюштуруу комитети 6 апрелде жыйынга чогулду. Өкмөттүн басма сөз кызматы билдиргендей, премьер-министр Улукбек Марипов төрагалык кылган жыйында Абдрахмановдун элесин түбөлүк калтырууга багытталган иш-чаралар талкууланды. Негизинен Жусуп Абдрахмановдун өмүрү тууралуу көркөм тасма тартуу, эл аралык илимий жыйын өткөрүү, анын ысымын президентке караштуу башкаруу академиясына берүү, ага Кыргыз Республикасынын баатыры наамын ыйгаруу тууралуу сөз болду. Мындан тышкары Жусуп Абдрахмановдун күндөлүгүн ЮНЕСКОнун материалдык эмес маданий мурастар тизмесине киргизүү үчүн аталган уюмга кайрылуу жөнүндө чечим кабыл алынды. 19 мартта президент Садыр Жапаров быйыл Жусуп Абдрахмановдун 120 жылдыгын белгилөө жөнүндө жарлыкка кол койгон. Мына ушуну менен бүгүнкү берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Кийинки эфирлерден амандашканча сак саламатта туруңуздар.